Сыймык Жапыкеевдин суракка кирип бара жаткандагы видеосу тарады. Социалдык тармактарда жоюлуп кеткен финансы полициясынын мурдагы төрагасы Сыймык Жапыкеевдин суракка кирип бара жаткандагы видеосу тарады. Анда ал суракка эмнеге чакырылганын билбей турганын, социал-демократтар партиясы менен эч кандай байланышы жок экенин айтат. Буга чейин ал милиция кызматкерлери тарабынан ысык көйлөнү кармалып, Бишкекке алынып келингени айтылган. Анын алдын Ички иштер министрлиги социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков массалык башаламандыкка чакырууга шектелип кармалганын кабарлаган. Булак Субергежи. 3 экс-сот Канкор Кумарбектин жазасын жеңилдетүү үчүн $10.000 алганы айтылды. Октябрь айында 17 жаштагы Айсулуу мыкачылык менен өлтүрүлүп, кылмышка шектүү катары Кумарбек Абдыров кармалган. Тергөө маалында анын ушул сыяктуу башка бир нече кылмышка да тиешеси бар экени, ал тургай буга чейин 12 жылга кесилип, бирок шаардык сот анын жазасын 7 жылга чейин кыскартканы белгилүү болгон. Абдыров ушул жылы октябрда кармалгандан кийин тергөөчүгө мурда жазасын жеңилдетүү үчүн жактоочу аркылуу сотторго $10.000 пара берип, абактан эрте чыкканын айтып берген. Эгер Бишкек шаарынын судьялары жаза мөөнөтүн жеңилдетпегенде, Абдыров 2027 жылы гана абактан бошотулмак. Ички иштер министрлигинин маалыматынын негизинде кечээ Бишкек башкы прокуратура судьялар кеңешине кайрылып, чечим чыгарган 3 сотту жоопкерчиликке тартууга уруксат сурап, өтүнмө жөнөткөн. Комиссия ошол эле күнү макулдугун берген. Мадумаровдун үйүндө тинтүү жүрүп, аны укук коргоо органдары белгисиз тарапка алып кетишкен. Бүгүн 2025 жылдын 22 ноябрында, бул жыл менен эртең мененки саат 7:00 чамасында укук коргоо органдары белгилүү оппозициялык саясатчы Адахан Мадумаровдун жашаган үйүндө тинтүү жүргүзүштү. Тинтүүнүн жүрүшүндө үйдөгү сейф, камера, ноутбук, компьютер, уюлдук телефондор жана башка жеке буюмдар алынган. Бул тууралуу саясатчынын тарапташы Мирбек Мунарбек уулу билдирди. Анын айтымында тинтүү процесси саат 12:00 аяктап, Адахан Мадумаровду укук коргоо кызматкерлери тарабынан белгисиз тарапка алып кетишкен. Ушул эле күнү болжол менен саат 15:00 укук коргоо органдары Мадумаровдун уулу Нурмухамед Мадумаровду жана анын жубайын да белгисиз тарапка алып кетишкен. Азыркы учурда Мадумаров жана анын үй бүлө мүчөлөрү кайда экени жана алардын укуктук макамы боюнча расмий маалымат берилген жок. Суюта Ахматова учурда номер 2 шайлоо округунан аттанып, бул жолу элдик деңгээлде кызмат кылууга белсенүүдө. Ал парламенттен элдин үнүн жеткирүүгө бар күчүн жумшайм деген убада берет. Эл менен, жер менен көпчүлүктүн жашоосун жакшыртууну улантам деген үмүтү зор. Үмүттө. Да, үмүт кылганда адамга мотивация, күч-кубат келет. Коркпогондукта. Бүгүнкү күнү биздин бийликти жамандап жаткан айрым адамдарга жооп катарында тарткым келет бул видеону. Эмне үчүн бүгүнкү күнү Кытайлар көбөйүп жатат? Бир туугандар, бул бир гана Кыргызстанда болуп жаткан көйгөй эмес. Бул бүткүл Орто Азияда гана болуп жаткан көйгөй эмес, бул бүткүл дүйнөдө болуп жаткан көйгөй. Бул нерсеге эмне себепкер болду? Бул нерсеге себепкер болгон АКШнын жаңы президенти Дональд Трамп агрессивдүү тышкы саясатты жүргүзүп, кандайдыр бир түрдө Кытайды чөгөлөткөнгө аракет кылды да. Кытай аларга жооп катарында бүгүнкү күнү өзүнүн финансовый инфраструктурасын түзүп, бир жылдын ичинде масштабтуу түрдө алтындарды сатып алып, тарыхта мындай болгон эмес. Жана бүгүнкү күнү Американы бир гана нерсе менен коркутуп турат да. Бул Кытайдын колунда $700 миллиард жакын АКШнын баалуу кагаздары бар. Ал кагаздар доллар менен байланыш. Эгерде ал кагаздарды бүгүнкү күнү Кытай рынокко ыргытса, доллар жок болот да. Дүйнөдө Кытай өзүнүн күчүн сактап калуу максатында АКШнын агрессивдүү саясатын кандайдыр бир жолдор менен токтотуу максатында бүгүнкү күнү дүйнөдө баалуу металл заттарын монополияга алганга аракет кылып жатат. Бир гана Орто Азияда эмес, булар Африка жана башка мамлекеттерине да өзүнүн
күчүн, өзүнүн күчүн десек кандай болуп калат? Туура болобу, туура болбойбу же өзүнүн саясатын жүргүзүп жатат дейли. Бүгүнкү күнү биздин мамлекет буга кандай туруктуулук бере алат? Биздин мамлекетке мындай көйгөй түшкөн эмес, эч качан мындай масштабтуу миграция болгон эмес. Эгерде биз бүгүнкү күнү миграция мыйзамын карап чыкпасак, эртеңки күнү кеч болуп калышы мүмкүн да. Кытай бир моментте ушундай өзүнүн элин дүйнөгө жайганга аракет кылып жатат бүгүнкү күнү. Бул бир гана айтып атпаймынбы, Орто Азия мамлекеттерин эмес. Ошол эле нерсе Европада көрүнүш болуп атат. Кытай бүгүнкү күнү Канадада чайнап кетти бир туугандарына. Канададан балдар жазып атат, бияк Кытайга айланып кетти депчи. Ошону да туура түшүнүш керек да. Ну, то есть не об аресте, а то, что вас вызвали на допрос. Ну вот, вызвали, идем. Я не знаю, о чем это. Говорят, с Кадыром связано. Подожди, я никак не связан. Ага, ну то есть вы с ним, ну то есть никак не обсуждали. Нет, я его да, с ним кампанию? даже очно не знаком. Ага, ну, Зайдем? Вам предъявили какое-то обвинение? Нет, сейчас иду на допрос. На допрос иду. В качестве свидетеля или кого? Я не знаю. Вам не сказали? Да, саламатсызбы. Кантип кайра 7 жылга Акча беришти да. Как раз ошондо деген карындашымыз срочно үйлөнүп турмушка чыгып дейт. Потом ошо свадьбасына калыбына деп ошо $10,000 берди деген да. Апамчы. свадьбанын калыбына $10,000 берди. Ооба, потом ошол акчаны эле полный эле тигиге бериптир да. Адвокатка, адвокатка эмне үчүн берди? Услугасынабы же? Ошо адвокат ошо айтыптыр, ошо сот менеджерлерге берем деп айтыптыр. Сиздин көрсөтмөңүз боюнча сагынаттуу адвокатка гонорар катары башында $1,000 берипсиз. Экспертизага деп $4,500. Дагы максатын сурабай 60 миң сом жана 80 миң сом алган дедиңиз. Айтыңызчы, максаты суралбай калган акчаларды адвокат каяка жумшашы мүмкүн эле? Башында айтканда мен эме кылып аракет кылам, силер менен мындай демектен канчатма суроолорду бербегиле. Ошо мен айтканда эле ошол акчаны берип тургула деп айткан.